Сабиздин көптөгөн пайдасы бар экенин билчү элеңиз. Кичинеңерде атыңерден көп уксаңар керек. Сабиз жесең чоң болосуң деген сөздөрүн. Чынында туура айтышат. Анткени сабиз көптөгөн пайдалуу витаминдерди өзүнө камтыйт. Мисалы, P витамини, А витамини, B1, B2, B5, B6, B9 витаминдери, С витамини, Е витамини, Н жана К витаминдери, ошондой эле темир, цинк, хром, фтор жана башка керектүү химиялык элементтерди өзүнө камтыйт. Дагы сабизди коёндар абдан жакшы көрүшөт. Сабиз ич катууда жана геморрой болгон учурда жардамга келет. Ошондой эле ашыкча салмагы бар адамдардын күнүмдүк рационунда табылгыс зат болуп саналат. Бул жашылча ашказанды дарылап, ичтеги шлак, оор металл ширесин жана башка ашказанга зыян келтирүүчү заттарды тазалап чыгат. 5-кеңеште балдарыңыздардын ден соолугуна кандай пайдасы бар экенин билесиздер. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. 1. Сабиздин көзгө болгон пайдасы. Сабиз адамдын баардык органына пайдасы бар, бирок баарынан да көзгө болгон пайдасы көп. Адамдын организминде А витамини жана каротин азайып кеткен учурда көзү караңгыда көрбөй баштайт. Бул учурда күнүмдүк рационго сабизди кошсок, көз оорусун унутуп да койсок болот. 2. Сабиздин жүрөккө болгон пайдасы. Бышырылбаган сабиздин эң жакшы жери кандагы холестеринди төмөндөткөнүндө. Бул болсо жүрөк оорусун алдын алууга тете. Ошондой эле сабизди ар дайым жегендиктен инсультту 70% алдын алууга болот. Себеп дегенде бул жашылча мээнин кан айлануусун иретке келтирет жана адамдын кан басымы көтөрүлгөндө атеросклероз, варикоз менен ооруп жүргөн адамдардын ар дайым жеп жүрүүсүн сунуш кылат. Кызык экен, дүйнөдөгү эң узун сабизди Улуу Британиядагы түштүк Уэльсте өстүрүшкөн. Анын көлөмү 5,84 метр болуп, Гиннес китебине кирген. Ал эми эң оор сабиз 8,71 килограмм болуп, 1988 жылы Аляскада табылган. Бул маалыматтын дагы албетте пайдасы тиет. Сабиздин айымдарга болгон пайдасы. Кош бойлуу жана бала эмизген аялдарга сабиз ширесин ичүүгө сунуштайбыз. Себеби сабиз ширеси эмчек сүтүнүн биологиялык сапатын жогорулатат. Ошондой эле жашы келип калган апаларыбыз жашарайын деген ой болсо, сабизде адамды жашарта турган элементтер бар экенин билип алса, ашыкча болбос. Бул жашылчанын косметологияда орду чоң. Курамында сабиз бар маскаларды жасап, айымдарды андан да бактылуу кылууда. Эгерде маскага каражатыңыз жок болсо, үй шартында маска жасап бетиңизге койсоңуз, териңиз жаш баланыкындай жумшак болуп калат. Сабиз айымдар үчүн эң керектүү тамак, себеби сабизде калория аз. Башкача айтканда 100 грамм сабизде 35 гана килокалория бар экен. Мына ушул себептен көптөгөн айымдар сабиз диетасын кармашат. Сабиз рак илдетин алдын алат. Окумуштуулардын айтымына караганда, сабизди жебеген айымдарга караганда күнүгө жеген айымдар 5-8 эсе аз эмчек рагы менен оорушат. Кызык экен. АКШдагы Калифорния штатындагы Холтвилл шаарчасында жыл сайын сабиз фестивали өтүп турат. Февраль айында бир жума бою ар кандай сабиздердин парады болуп, ар бир жашоочу сабизден жасалган тамактарды, салаттарды жасап көргөзмө уюштурушат. Ошондой эле 2003 жылдан тарта сабиздин ден соолукка тийгизген пайдасын даңазалап, 4 апрель дүйнө жүзүндө сабиз күнү деп белгиленген. Кызык экен. 4. Сабиздин мырзаларга болгон пайдасы. Сабиз эркектердин потенция оорусун алдын аларын көптөгөн окумуштуулар айтып келет эмеспи? Мына ошондуктан мырзаларга арнап көптөгөн фармацевттер дары жасап атышат. Эгерде физикалык жумуштан чарчасаңыз, сабиз ширесин ичиңиз. Сабиз аз убакыттын ичинде адамдын өң келбетин жакшыртат. 5. Сабиздин балдарга болгон пайдасы. Балдарга да сабиз көп жеши керектиги сунушталат. Анткени сабиз жаш организмди вирустардан сактайт. Сабиздеги А витамининин аркасында балдардын бою тез өсүп, тиштеринин абалы жакшырат. Сабиз баардык организмге тийгизген таасири өтө чоң жашылча. Бөйрөк, боор, ашказан, жүрөк ооруларынын алдын алат. Ошондой эле көпкө чейин сакталып, өзүнүн пайдалуу жактарын жоготпойт. Кээ бир адамдар сабизди бышырып жегенде жакшы көрүшөт, кээ бирлери бышырбай эле жегенде жактырышат. А сиздер кандай сабизди жегенде жакшы көрөсүздөр? Комментарийге жазгыла. Сабиздин дагы кандай пайдалуу жактарын билесиз? Оюңузду биз менен бөлүшүңүз.
Кыштын күнү көп тумоолойт эмеспизби? Мына ошол учурда 100 мл жаңы сыгылган сабиз ширесине 1 аш кашык бал салып, кайнаган суу кошуп, ангина болгон учурда тамагыңызды чайкасаңыз жардамы тиет. Ошондой эле эртең менен ач турганда сабиз ширесин ичип турсаңыз, ден соолугуңуз бекем жана сак болот. Тыйындын да эки тарабы бар дегендей, сабиздин да терс көрсөтмөлөрү бар. Деги эле бардык нерсени чеги менен жасалганы туура эмеспи? Эгерде сизде сабизге аллергияңыз болсо, ашказанда язва болсо, колдонбой эле койгонуңуз оң. Себеби сабиз жеп ден соолугуңузга залакасын тийгизген болосуз. Ошондой эле организмдеги бета-кератиндин ашыкча болушу теринин саргарышына алып келет. Сабизди кантип тандоо керек? Ар бир сатып алуучу бир нерсе сатып алуунун алдында сырткы кебетесине көңүл бурат эмеспи? Сабиз тандап жатканда да дыккаттык менен тандоо керек. Сабизде эч кандай тешик же жарака жокпу? Ошону байкаңыз. Себеби мындай сабиздер тез бузулуп керектүү витаминдерин жоготуп коет. Сабиз жуулган, жуулбаганына карабай деле койсоңуз болот. Бул маанилүү деле эмес. Бирок кайсынысын тандаш керек билбей жатсаңыз, жуулбаганын тандаңыз деп айтмакчымын. Себеби суу тийбеген сабиз узагыраак сакталат. Мына эми сабиздин пайдалуу жактарын билип алдык. Ошондуктан каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Канчалык көп лайк болсо, ошончолук жакшы, кызыктуу кеңештер чыгып турат.